Баткенде дүйнөдө сейрек кездешүүчү, өзгөчө көрккө ээ болгон Айгүл гүлү гүлдөдү. Салам медиа Айгүл тоосунан чакан болсо да видео саякат тартуулаганга аракет жасайбыз. Азыр Айгүл гүлү өскөн аймакта үйлөр салынып, Айгүл таш деген чакан айыл пайда болгон. Айгүл гүлү жыл сайын апрель айынын орто ченинде ачылып, май айынын орто ченине чейин гүлдөйт. Башка гүлдөрдөн айырмаланып, анын гүлдөө мезгили да 20-25 күндү өзүнө камтыйт. Анын дагы бир айырмачылыгы боюнун бийиктиги 1-1,5 метрге чейин өсөт жана тоонун күнгөй эмес тескей капталында өсөт. Анын гүлдөгөн мезгилин көрүү үчүн Баткен чөлкөмүнөн жана Кыргызстандын башка аймактарынан келген коноктор арбын. Былтыркы жылы пандемия шартына байланыштуу Айгүл коругуна эч ким кирбегендиктен, быйылкы жылы Айгүлдүн бир аз болсо да көбөйгөнү байкалат. Сейрек болуп калыптыр гүлдөр. Биз аны асканын түбүндө эле bir top o şehirde 3-4 top gül varken aябай көп экен o şehirde bir 30'dan bir 60-70 gül gördük. O şehirge barıp aябай сүрөткө түштүк. Жаш мезгилде келгенибизде ушул тооду ушул башынан баштап ушул теги ылдыйга чейин кып-кызыл болуп гүлдөчү да. Ушул март айынын акыры, апрелдин башында ушу бир ай бою кып-кызыл болуп гүлдөйт эле. Кыйла жылдан бери бул жерге келбедим эле, бүгүн келип аябай ыйлагым келип атат да. Гүлдөр өтө азайып кеттир. Анан ошол бийикте эле бар экен, мына ылдый жактарында жок болуп калыптыр да. Мен аябай өкүнүп атам да, ушул кызыл китепке кечирээк кирип калды экен деп. Биз барганда эл чишип, Айгүл тоого айтып биремеле ар кызоого. Ай алдында шамалга ыргалышат, айга тосуп жүздөрүн өйдө болот. Айгүл гүлү өзүңдөй ачылып. Көптөн көп күтөт элем ушул Баткенден Айгүл гүлүнө качан келсем деп келгениме өтө кубанычтамын. Биринчи жолу келип атам. Өтө жакшы жерде экен, гүл өтө жакты, мына полный бир машина болуп планированный келдик эле. Бул эжелер менен бир гана жери сал жаштар кирип булгап коюп атышат экен, көп мусорларды таштап коюп атышат экен. Ошону карап турушса өтө жакшы маанайда келе атабыз. Гүлдөрдү жыттап, гүлдөн энергия алдык. Өтө жакшы, рахмат. Менин колум белиңе оролгондо, Айгүл гүлү өзүңдөй ачылыптыр. Ар бир салман чоктой гүлгө толо, аламдагы гүлдөрдүн ханышасы. Арнагым бар өзүңө ырга кошо. Алыстан өзгөндөн келдим эле, көп жылдан бери максат кылып Айгүл гүлүн көрөйүн деп ден соолугум байланыштуу келе албай жүрдүм эле, бирок алыстыгы билинген жок. Аябай сонун эс алып, өзүмчө рахаттанып түшүп кетип атам. Касиеттүү жер экен, касиеттүү гүл экен. Шуну аяш керек, өнүктүрүш керек бул жерди. Дагы бир аз мындай шарттарын караш керек экен. Чыгып түшүш жактарын эске алып коюш керек экен бир аз. Ушул айтсам, бирок сонун, молодец. Кайда барсаң музыканын күлөрү, кантип турам толкунданып, ырдабай, 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 кантип турам толкунданып, ырдабай. Уксам күнү токтон албай кетемин, ушкан куштай асманга жетемин. Кадыр түн Айгүл тоодо, биринчи эмес миң ирет дагы болсо, берер элем өмүрдү өзүң үчүн. Айгүлүмдөй тонугум. Мына ушинтип биз өзүбүздүн Баткендин символу болгон кызыл китепке кирген Айгүл гүлүгө келдик. Сиздерге Айгүл гүлүнү кандай жерде өскөнүнү, Айгүл гүлүнү жакындан көргөзүп тартуулаганга аракет кылып жатабыз. Аба ырайы деле сонун, салкын келип,
маанайыңыздарды жазып эс алып кетсеңиздер болот. Салам медиа Айгүл тоосунан Гүлбарчын Амирова.